Барыңыздарга салам. Биздин каналга кош келиңиздер. Frunze Live каналы Кыргызстандагы алгачкы толук кандуу интерактивдүү YouTube телевидение. Бул жерде биз түрдүү кызыктуу теледолбоорлорду жайгаштырабыз. Жана сиздер менен биргеликте бул каналды түзөбүз. Демек, ар бириңиздердин каалооңуздарды эске алабыз. Андыктан комментарийлерди жана ошондой эле лайктарды жаадыргыла, каналга катталганды унутпагыла. Анда назарыңыздарда алгачкы программа. Баса. Эгерде биздин каналдын катталгандардын саны 5000ге жетсе, дароо экинчи программа менен кубантабыз. Андыктан чамдагыла. Урматтуу Кыргызстан, жаңы жылың менен жана жаңы теледолбооруң менен. Анда эмесе биз шоуну баштайбыз. Ассаламу алейкум, урматтуу айымдар жана мырзалар, сүйүктүү телекөрүүчүлөр, бул жаңы долбоор Борченов шоу. Жалпыңыздар кош келиңиздер. Достор, барыбызга кызык болуш керек. Бул өзүнүн атын коюп алган, эмне болгон текебер инсан деп жок. Достор, бул шоунун форматын өзүңүздөргө түшүндүрүп өтөйүн. Купуясыз, эч кандай компромиссиз биздин эстрада жылдыздары, кино жылдыздары жана ошондой эле спорт жылдыздары келип жөн эле маек курбастан бардыгын ачык, эркин айтып беришет жана ошондой эле өз өнөрлөрүн тартуулашат, бардык сырларын сиздер менен бөлүшөт. Өзүңүздөр байкагандай, биз программабыздан эч кандай каражат аяган жокпуз. Анан кийин эстрадабыздагы эң кымбат жылдызды дагы чакырдык. Албетте акчага. Анда эмесе, достор, тосуп алыңыздар. Сиздер үчүн бүгүн Нурлан Насип. Ассаламу алейкум, Нурлан. Буюрса, акчаңды эфир бүткөндөн кийин берем, бирок Кайрат Кыргызга айтпа, Угуп калдым. Кел, орун ал. Анда эмесе, достор, Кайрат Кыргыз аттуу жыл жаңырыгы номинациясынын ээси кезектеги коногубуз. Тосуп алыңыздар. Кычырайсыңар, кандай сонун, абдан сонун. Нурлан, быйыл башка жылдары дагы сенин ырларыңдын бардыгы, айта кетсек, бардык тойдун түрү үчүн бар экен. Туулган күн, юбилей, үйлөнүү, тушоо той, бешик той бардыгы. Комплект. Эми жар-жарын жастырсаң, ошондо комплект толчудай. Кандай дейсиң? Иштеп атасыңбы ошонун үстүндө? Эми эркек киши жар айтканын көрүп турум, бирок 2 жаш деген чыгармама кээде өзүмдүн жакын инилерим тоюнда ырдаган учур болот. Албетте жүгүнтпөй, бер жакта сахнада туруп ырдайм, алар өздөрүнчө жүгүнтүшүп, ушундай болуп калат да. Кээде ушундай болуп калат. Айтчы, Нурлан, кээде бекер чыккан күндөр болот, кээде арзан чыккан күндөр болот. Ачык, эч нерсени жашырбастан, эң аз кайсы суммага ырдадың эле тойдо? Бекер көп эле ырдайм. Анткени суммасын айтчы. Бир тойго баргам, жашырганда эмне? Баягы 200 салып койдум деген, чөнтөгөс. Ойлоптум $200 экен. Казыр 200 салып койдум. Ишенбей жакшы эле чөнтөгүмдү карап көрдүм да. Ол эле 200 сом экен да. Кап. Элдин айтуусу боюнча сен өтө азыркы учурда өтө хит болгон, анан кийин өтө көп алган ырчылардын бири экенсиң. Анан бир күндө жок эле дегенде 3-4 тойго барат экенсиң. Кудайга шүгүр. Кудайга шүгүр.
Анан кийин эми биз сен билесиңер биздин калкыбыз бирөөнүн акчасын санаган жакшы көрөт. Эң эле аз дегенде Нурлан бир күндө 100 000 сом табат дейт. Чынбы ошол? Эми кээ бирде 100 сом тапсам шүгүр кылам. Кээ бирде 100 000 табышым мүмкүн. Эми багы өзүбүздүн маңдай терибиз менен эмгек кылып иштеп атабыз. Ошонун пайдасын көрүп, ошол нерсени жакшы туура нерсеге колдонуп атабыз. Нурлан абдан жакшы кооз сүйлөп атат, бирок туугандар, Нурландын мол сүрөтү дагы көп нерсени айтып турат. Бул жерде 100 000 сомдон көп окшойт. Же бул бир айдыкыбы? Ал киного тартылган гонорар. Киного тартылган гонорар. Эми элестетип көрөлү, Нурлан эсептине эми тегеректеп алганда 100 000 сом табат деп эсептеп көрөлү, ойлонуп. Анан кийин мисалы башка өлкөлөрдө, мисалы үчүн Иранда лира экен, акча бирдеги. Ошол лира менен алганда Нурлан канча акча тапмак? Которуп көрөлү. Көрсө, Нурлан Ирандын акчасы менен 35 миллион 617 миң 391 лира тапмак экен. Бир күндө. Анан кийин албетте Нурландын алабалы мындай болуп калмак экен эгерде элестетип көрсөк. Бир жумадагы акчасы 249 миллион болуп кетет экен. Туугандар, анан кийин алабалын көрсөк, мындай да болуп кетиши мүмкүн экен. Элестет. Эгерде Нурлан ирандык болгондо. Бирок Кувейтте болсо канча акча табышы мүмкүн эле? Элестетип көрбөйлү. Элестетип көрөлү. 465 болгону. Анан албетте Нурландын кебетеси мындай эле болмок. Себеп дегенде 465 эле. Азыркы эле көбөйтө болбой экен. Чодам, той-пой барбы дейт го. Улантабыз. Коңшулаш Өзбекстанда сум менен алганда Нурлан канча акча тапмак? Келиңиздер элестетип көрөлү. 11 миллион 600 миң сум. Бир күндө. Коңшулаш Казакстанга да чыгып жүрөсүң. Өзбекстан рыногундагы багынсаң болчу да экен. Сен өзбекче ырыңды уга элекпиз, бирок биз элестетип көрдүк. Nurlan Özbekçe ırdasa kanday bolmog ekan. Billur sara, atirgullar ochdi chiroy, atirgullar ochdi chiroy. Qara, ko'shku billur saroy. Yulduzlar ichra tanhoy, yulduzlar ichra tanhoy. Nurlan'da da. Aytsanız, eş şaşırmasam, siz patriotsuz bu? Patriotмун. 100 000 сомго билесизби канча метр жол курса болот экен? Эмне кылса? Канча метр жол курса болот экен? 100 000 сомго? Ооба. Билбейм. Жок эле дегенде 45 метр. Эгерде сиз мамлекетке 3 жыл бекер иштей турган болсоңуз, жок эле дегенде Бишкектин жолдорун оңдоп койсо болот экен, билесизби? Ошого даярсызбы? Албетте Кыргызстан үчүн даярбыз. Нурланды эмне үчүн эл сүйөттеси Нурлан көрсө сиз өзгөрбөйт турбайсызбы? Мына 2014 жылдагы сүрөтүңүз, 2015 жылдагы сүрөтүңүз. Мына быйылкы 2017 жылдагы сүрөтүңүз. Байкасаңар, тиштери эле бирикпесе, башка жери өзгөргөн жок. Ал эми өзгөрүү жагынан мастер, стиль жагынан мастер Кайрат Кыргызга кол чабуулар. Кайрат Кыргыз дегенде бул ат чыккандан бери, бул ысым чыккандан бери сизди туурагандар көбөйүптүр. Билесиздерби? Жеке эле Кыргызстан эмес, бүткүл дүйнө жүзү боюнча. Анда эмесе, урматтуу достор, Кайрат немец. Назар отурду. Окшош бекен? Кайрат Кытай. Кайрат түп-түккен да, түптөн келген. Кайрат мексиканец. Кайрат афроамериканец. Жана
Кайрат Сергей. Кайрат еврей да бар экен. Жана Кайрат Мартышка. Кайсы жери окшошту сизге? Окшоштура алдыңызбы өзүңүз менен? Эмнеси Окшош жакын экен. экен? Эмнеси окшош экен? Баары эле. Бар эле. Сиз кайсысына жакыныраксыз? Акыркысына. Акыркысына. Айрыкча, Абдан жакшы, албетте бунун бардыгы тамаша болду. Эми чындап мындай орусча айтканда серьезный кепке өтөлү. Ошон үчүн так кесе айтчы Нурлан. Асель Кадырбекова менен жүрүп атасыңбы? Суу алайын деп Ойлонуп алайын деп кой. адамды суу сатасыз го. Биринчиден ушул суроо көп берилет абдан. Эми бул менин жеке жашоом. Ошондуктан мен буга чейин Биздин форматта андай мүмкүн эмес, андай жооптор кабыл алынбайт. Мен деле форматым ошондой да. Биз кое бербейбиз азыр жооп бермейинче. Азыр биз жакшы достордонбуз. Чыгармачылыктагы Жүрбөй элесиң кыскасы. жүрбөй элебиз. Болду анда. Ар бир жылдыздын өзүнүн фан баракчылары бар. Кээ бирлериники жүздөп саналат экен. Анжеликаныкы 500дөн ашып кетиптир. Нурлан, сиздердики дагы көп экен. Бирок Асель өздөрдүкү болгон андан дагы көп экен. Алардын бири назарыңыздарда экранда Нурлан Насип Асель Кадырбекова 36900 подписчик бар экен. Демек, ошончо киши силердин мамилеңиздердин уланышын каалайт экен. Ансыз келгенсип, туугандар, биз ушул баракчанын администратору менен байланышып, аны тапканбыз. Ал дагы өзүнүн кайрылуусун жолдоп ийген. Келиңиздер, эмне жөнүндө сүйлөптүр көрөлү. Мени сатып кетти. Эмнеге жүрбөй койдуң? Айтчы, эмнеге жүрбөй? Страничка кетип атат. 37-ге чуть-чуть калды. Лайктар жаап атат. Ким бактылуу болду деген комментарийлерди окуй берип жүргөм. Эми жүрбөй койдуңар? Мен отурам байкуш болуп, жумуш жок. Неге жашайм мен эми? Байкуш эмес го? Кымбат виски чөтпөйсүң. Эми чүңүрөдө 37 минут подписчик. Сотрудничество доверить реклама гриппосы чалып. Мына кеп анда эмес да, кеп не кылам мен? Алло? Саламатсыз. Жакшы. Страничканы өзгөртүш керек болот да. Сиздики деп, Ошондо 600 болуп калабызбы? Хорошо, без проблем. Сүрөттөрдү даже өзүңүз чыгарып турасызбы WhatsApp'тан? Жакшы, макул, кеп эмес. Все, рахмат. Давайте. Кетиш керек. Жумуш башталып калды. Мени иштеп коюп. Ошол эле маалда, урматтуу достор. Кайрат Кыргыздын Instagram баракчасы, официалдуу Instagram баракчасы 2441. Кайрат беке, балким сиздин дагы бир жаныңызга бирөөнү кошо аласыз? Мисалы, Асель Кадырбекова. Мен Нурлан менен жакшымын да, анан кийин сатып кеткен болбой калат го. Бирок иштеш керек экен, подписчиктерди көбөйтүш керек. Чоң рахмат. Нурлан мырза. Ушуга жашка чейин келип, сен канчалаган кыздардын колун кармап,
Электен өткөрүп, сканер деле болуп калсаң керек. Алдын ала билет болсун керек. Ким каяктан окуйт, канчанчы жылкы квартирасы барбы, жокпу, машинеси барбы, жокпу? Барбы ошондой мүмкүнчүлүк? Сканер касиетиң барбы? Жок. Жокпу? Мен алдап атат болушум керек. Азыр ушул жерде биз текшерип көрөлү. Урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу айымдар жана мырзалар, биз көчөдөгү бир татынакай бийкеч менен жолугуп калып, аны канчалык деңгээлде Нурлан көз ачыктык кылып, канчалык деңгээлде сыртынан эле атын дагы башка ал тууралуу фактыларды биле алат экенин текшергибиз келди. Антип эсе туугандар, көңүл бурабыз. Алгач Нурлан өзүнүн бардык касиеттерин күйгүзсүн, сканерлерин күйгүзсүн, жандырсын, радарларын иштетсин. Кана эмесе, образга киребиз. Нурлан. Анда эмесе Нурлан айтсаңыз, маңдайыңыздагы кыздын аты ким болушу мүмкүн? 3 вариантыңыз барбы? Варианттар Айсулуу, Айбийке, Аяна. үчөөтөн жакшы экен. Айсулуу, Аян, Айбике. Көзүмө бирдекени айтып атат. Образга киребиз, образга. Да. Көбүрөөк ойлонобуз. Анан Менимче көзгө караңыз, көзгө. Бияка караңыз. көз башына башка атты айтып аткан. Анжелова. Айбике эмеспи? Тилекке каршы туура эмес чыкты. Аяна болчу. Эч нерсе эмес. Эми Нурлан мырза кыздын жашын сурабайт дейт, бирок сиз айттырбай эле билип алат болушуңуз керек. Канчада? Так. 18 жашта. Ди деп коесузбу? 18 менен бир 20 ортосу эмеспи? Бара келди Бали 20. Эми албетте биздин Аянабыз сүйлөгөн жок, бирок сүйлөбөсө дагы сиздин оюңуз боюнча экинчи эле сурообуз, жада калса биринчи сурообуз, сен кайдан болосуң деген суроого бизде кайдан болот экен? Жерлигин айтсаңыз. Сүйлөгөн угуш керек эле да. Кебетесине карап айтып көргүлөчү. Оштон эмес а? Так. Ойлонууга 10 секунд. Менче гөлдөн же эме гөлдөн эмеспи? Же чүйдөнбү? Бара келди гөл, каракол. Жана соңку суроо. Сиздин оюңуз боюнча көз болжол менен канча килограмм? Экөөбүз бирдей элебиз го деп. Туура жооп. 55 килограмм. Браво! 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 Чоң рахмат, браво. Нурлан, ишенбей аттыңыз эле, көз ачыктык толугу менен бар экен да. Приложение кылып койсо болобу? Иә, предложение кылып койсо болобу? Жактыбы? Астагфирулла. Эң олу сиздин ырыңызбы же стилиңизби билбейбиз, бирок эмне болгон күндө дагы сиздин ырыңызга жеке эле Кыргызстан эмес, бүтүндөй дүйнө эли бийлеп атыптыр. Сиздин кабарыңыз барбы?
мисалы кайсыл жерде кыргыздар болсо ошо бийлеп атышат кыргыздар. Кыргыздар. Албетте. Жок, кыргыздар менен чектелбептирбиз. Көрүсө. Анда эмесе сиздин ырыңызга кимдер тытып атыптыр? Бир байкабайлыбы, келиңиздер. Италия. Франция. Жада калса Майкл Джексон өзү. Дмитрий Медведев өзү. Бул жөн эле монтаж эмес, чындап айтканда. Сиз айтмакчы өтө кымбат баалуу костюмду көрүп алып, биздин жергиликтүү дизайнерлерибиз ушунчалык шыктанып, эргүү алып, сиз атайын коллекция жасаптыр. Дал ошол коллекцияны тартуулап коюуга уруксат этиңиздер. Өзүңүздөр байкагандай, эң эле алгачкысы бул көйнөктүн аты той кешик деп аталат экен. Атайын тойго кийиле турган көйнөк экен. Эң ыңгайлуу жери, өзүңүздөр байкагандай, тойдо эгер пакет таратылбай же жетпей калса, алдың, салдың, кеттиң. Ыңгайлуу. Экинчи вариант, өзүңүздөр байкагандай, ортодогу коктейльное платье. Дал ушундай кечелерге, майрамдарга, же болбосо түнкү клубтарга балким барып бийлегенге ылайыктуу. Кана эмесе бир айланып койсо биздин моделибиз. Чоң рахмат. Жана ошондой эле 3-чү экземплярдын атына өзүңүз ат койбойсузбу? Оймо чемеси болуп аткандыктан бул кудак турган Кудага бара турган көйнөк. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Кыздарга дагы чоң рахмат. Ыраазычылык билдиребиз. Дал ошентип көптөгөн инсандарды шыктандырып жүрө бериңиз, Кайрат мырза. Чексиз ыраазычылык билдиребиз. Ал эми Нурлан мырзага сизге жана сүйлөшкөн боюнча эле сизге болсо рахмат. Кезектеги чыгарылышта көрүшкөнчө бар болуңуздар. Эй, достор, кандай болуптур, жактыбы? Албетте бул жерди басып катталганды унутпагыла, жана ошондой эле достор менен бөлүшүп койгула, Көрүшкөнчө.